Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздерге Бишкек шаарынан, Кыргызстандан салам жолдоймун. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мурда ушул Орусиянын борбор калаасы Москва шаарынан ар дайым биздин элеттеги аксакалдарга, аталарга, апаларга жана ошондой эле агалар, эжелер, курбу курдаштарга да салам жолдоп, тийиштүү маселелерди козгоп чечсек болот. Кандай жол менен ийгиликке жетебиз, Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө кандай салым кошобуз, мына ушундай маселелер боюнча сиздер менен баарлашат элек. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөргө маалым болгондой, азыр биз Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 6 мандат менен жогорку кеңешке келдик. Жогорку кеңештин астанасын аттадык. Биз ойлогондой эле өзүнүн тийиштүү аурасы бар экен. Өтө тажрыйбалуу саясатчылардын күрөшө турган жер экен. Биздин лидерибиз, төрагабыз айтмакчы, ал жерде топ тепмей эмес, күрөшмөй эмес, ошондой эле мушташмай эмес, акыл таймашы десек туура болчудай. Урматтуу мекендештер, аталар, апалар, дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мен соңку жолку түз эфиримде буйруса ошо Кыргызстандан жолугушабыз, ошол жактан мен салам жолдойм деп айтканмын. Өзүмдүн Facebook баракчамда бир нече жолу сиздерге ыраазычылыгымды билдирип, соңку окуялар боюнча ой пикиримди калтырып, ошондой эле бир тийиштүү маселелер боюнча өзүмдүн позициямды так жана туура жеткирип жаттым. Көпчүлүгүңүздөр менин жеке кат куржунума дагы ушул ар кандай наказдарды берип, ар кандай бир тапшырмаларды жүктөп, ушундай бир сураныч жана ошондой эле кайрылууларды жолдоп жатасыздар. Мен бар жогун окуп жатам, үйрөнүп жатам. Ошондой эле жана жогоруда айтып өткөндөй, жогорку кеңеш бул акыл таймаша турган тажрыйбалуу саясатчылар келген жер экен. Ошол жерде биз Бүтүн Кыргызстан партиясы өзүбүздүн ордубузду алып, кечээ өзүңүздөр билесиздер, жакында эле төраганы шайлап алдык. Ошол жерде дагы биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Кимсанбаевичти төрагалыкка көрсөттүк, жогорку кеңештин төрагалыгына. Бирок тилекке каршы жогорку кеңеш өздөрүнүн төрагасын ылайыктуу деп тапкан кишини шайлап алышты. Ал эми биздин төраганын ал жердеги ушул койгон айткан программасы, койгон талаптары, депутаттарга берген убадаларын да көрүп аттыңыздар. Депутат бул эл тарабынан шайланып келген өкүл, ар кайсы ушул баягы президент тарабынан же кайсы бир достордун тарабынан дайындалып калган киши эмес экендигин, депутаттардын орду бар экендигин, алардын салмагы бар экендигин бар жогун айтып, ушул керек болсо жанагындай депутаттарды кээ бир ыңгайсыз учурларда коргоп чыга алат экендигин дагы айтты. Ошол өзүңүздөр көрүп жаткандай эле социалдык тармактарда, ар кайсы YouTube каналдарында, кээ бир мамлекеттик телеканалдарда көрсөткөндөй эле маалыматтар болуп жатты. Ошондой эле Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын көтөрүп чыккан маселелеринде азыр жакында буйруса ушул жогорку кеңештин төрагасынын орун басарларын шайлап алабыз. Ошондой эле комитеттерди дагы ошол жерден өзүбүз көтөрүп чыгып бекитебиз. Буйруса ошол комитеттердин арасында маданият жана эң негизги биздин миллиондогон мекендештерибиз чет мамлекетке чыгып кеткен ошол миграция маселеси боюнча да ошол мигранттардын атайын бир комитетин карайлы деп сунуш бергенбиз. Эми акыркы кабарларга келсек, өзүңүздөр көрүп жатасыздар, Казакстандагы болгон окуя, Казакстандагы биздин кошуна боордош кандай десем, ушундай бизге жакын мамлекеттин дагы ушундай башына оор күндөрү түшүп калгандыгы бизде абдан чоң бир
сарсанага салып, ансыз дагы биз айкөл ушундай бир аруу, мээримдүү эле экенбиз. Алардын башына түшүп турган ушундай бир оор кырдаалга жүрөгүбүздөн күйүп, жанагы элдик сөздөрдү дагы айтып, казактын бир кең даласында ыйлап жаткан бала болсо, ала тоодогу кыргыз энесинин эмчегинен сүт агат дегендей эле чындыгында биздин дагы жүрөгүбүз ооруп турат. Ал эми акыркы жогорку кеңеште каралган маселелер ушул 150 аскердин Казакстанга жөнөтүлүшү боюнча абдан бир чоң талкууга айланды, коомдук пикир болду. Ошондо кайсы депутаттар каршы берди аскерлердин барышына, кайсы депутаттар макул болду жана кайсы депутаттар өз позициясын ошол жерде билдирип, добуш бергенге жарабады деген дагы ар кандай сын пикирлер, сөздөр болуп жатат. Урматтуу мекендештер, мен өзүмдүн позициямды биринчи күнү эле каршы пикирде экендигимди билдиргем. Эмне себептен? Себеп дегенде мен болочоктогу кыргыздын энеси катарында, кыргыздын кызы катарында, кыргыздын аталарын, агаларын, ошондой эле балким энелерим да бар чыгар. Ошолордун ушул бөтөн элге барып, ошол жерде курал кармап дейбизби, же болбосо ар кайсы бир жерде коруп турганда ар кандай провокацияга кабылып, алардын бир чекесини чертилип кетсе, менин жүрөгүм зыркырап, ооругандыгы үчүн да мен өзүмдүн так позициямда алардын биздин аскерлер барбаш керек, мен каршымын деген позициямды айттым. Ушул социалдык тармактардын көпчүлүгү ошол силер барбай койсоңор деле жарашат. Кворум болбосо ал маселе өтпөй калат. Тийиштүү адамдардын тийиштүү бир ышкырыгы менен, эгер керек болсо ушу президенттин бир көз карашы менен аскерлерибиз барыш керек деген ооба деген добуш көпчүлүктүн добушу менен кворум болсо өтүп кетет деген коркунучтарды жазып, көпчүлүгүңүздөр ошолорду айтып жаттыңыздар. Эмне себептен мен экинчи күнү ошол каршы позицияда болуп, бирок барбай калдым. Биринчиден, жогорку кеңештин төрагасы эртеси күнү саат 2-де, түшкү саат 2-де жыйын болот деп айткан. Экинчиден, ошол кечинде эле кайра өзгөрүптүр, саат 10-до жыйын болот деп айтышыптыр. Мен ошону көрбөй калдым. Экинчиден, мен баары бир жетишмек эмесмин, себеби мен шаардын сыртына чыгып кеткен элем. Жакыным ооруп калгандыктан мен ал үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Ошондой эле менин позициям жеке, менин кыргыз аскерлеринин ал жакка барышына чындыгында мен каршы турдум жана биринчилерден болуп өзүмдүн позициямды толук кандуу жазып чыктым. Ал эми Казакстандагы болуп жаткан окуялар, биздин кыргыз боордошторубуз, айрыкча ошол жерде убактылуу жашап иштеп жүргөн мекендештердин тагдыры ар бир элин сүйгөн, жерин сүйгөн ар бир эр азаматтын жүрөгүн оорутат, урматтуу апалар, аталар. Мен билип турам, канчаңыздардын жүрөгүңүздөр сыздап, боздоп турат. Себеп дегенде, мына чет мамлекетте жүрүп келген мигрант катарында убактылуу ошол жерде жашап жүрүп, ала тобузга өзүбүздүн Кыргызстандын абасына, кыргыз жерине суктанып, ошол жерге качан барат экенмин, өз элимди, өз жеримде качан күн кечирет экенмин деген арман менен жашап жүргөн инсан катарында азыр Казакстандагы ошол убактылуу жашап иштеп жүргөн биздин 100 миңдеген мекендештердин жүрөк оорусун жакшы сезип турам. Эң алгачкы маселелердин бири бизге ун маселесинен дагы, күйүүчү май маселесинен дагы, буудай маселесинен дагы биринчи кезекте 100 миңдеген биздин мекендештердин маселеси жогору турат. Ал эми азыр биздин ошол жакшы бир таланттуу, өнөрпоз ушундай бир жигитибиздин, азаматыбыздын ошол жерде кармалып, как террорист катарында ушундай бир ошол жерде баягы $200 үчүн бардым дегени, бул чындыгында менин дагы биздин мекендештердин дагы ар намысын тебелегендей эле болду. Бул маселе сөзсүз түрдө каралат. Бул маселе боюнча биздин фракциядагы тийиштүү жерлерге кайрылып, тийиштүү чараларды көрөбүз. Урматтуу мекендештер, биздин позициябыз унчукпай калуу же кайсы бир деңгээлде баягы коркуп калуу деген сезимден тышкары, ар кайсы акча, ар кайсы бийлик, ар кайсы мандат ар намыстан бийик турбайт. Мандатыбыз жок деле, акчабыз жок деле, биз эл үчүн иштеп келгенбиз. Өзүңүздөр билесиздер, 2017 жылы күздө Сооронбай Шарипович
президент болуп келгенде ошол кездеги админ ресурстун болуп көрбөгөндөй болгону, ар кандай бир каралардын шайлоого аралашканы, биздин миллиондогон мекендештердин шайлоого катышпай калгандыгына нааразычылыктар жаралып, мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин кыймылы түптөлүп чыккан. Ошол мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин кыймылына кошулган активисттердин катарында ошол кезде Мекенчил партиясынан биз да барып кошулуп, ушул мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деп аталган акциянын алкагында биз 200 миңден ашык кол топтогонбуз. Чырылдап күн сайын улуттук катастрофага айланган миграция маселесин уламдан улам көтөрүп, сыздап, боздоп, ушул суукта тоңуп, ысыкта ушундай тердеп жүрсөк дагы ушул маселени абдан тийиштүү жерлерге керек болсо резолюцияларды жазып, ушул арыздарды жазып, бүт бар жок Тышкы иштер министрлигине, президентке, жогорку кеңешке бар жогуна кайрылган учурларыбыз да болгон. Бирок билесиздер, ошо качан болсо эле мен макул эмесмин деп чыга калат деген шылдыңдаган бир арзан ушундай бир аргасыз, бир арсыз, арзан ушундай бир табалаган инсандар да болгон. Ошондо биз жооп берген элек. Эгерде сен мыйзамсыздыктарга макул болсоң, мен кул болгонго макулмун. Мен Кыргызстандын келечегин талкаланышына макулмун. Мен ушундай мыйзамсыз камакта, саясий куугунтукта жата бергендерге макулмун деп анда бизге оппозициялык кыймыл ачып түзүп ал деп да айтып жүрдүк. Мына ошол кыймылдын алкагында биз дагы жөн олтурбай, тийиштүү арыздарды жазып, резолюцияларды жазып, азыр иштеп жатабыз. Чындыгында азыр биздин эң ойлоно турган, эң талкуулай турган маселелердин бири бул улуттук катастрофага айланган ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо дегендей биздин элибиз, биздин чоң байлыгыбыз, ошол биздин наныбыз, ошол биздин алтыныбыз, ошолор биздин келечегибиз. Мына ошо элибиздин тагдыры үчүн, айрыкча чет мамлекетте мусапыр болуп жүргөн мекендештердин тагдыры үчүн буйруса ошо жогорку кеңештин сессиясында ошо комитеттерге киргизип алсак, ошол жерде ошо тийиштүү маселелерди карап, сиздерге алып чыгабыз. Саламдашпай кетти, жок болуп калды деген ушундай бир СМСтерди жазып атасыздар, кат куржунма, сиздердин катыңыздар келип атат, ар кандай сын пикирлерди айтып атасыздар. Биз деген эч качан баягы жогорку кеңешке барып алдык, ошол жерде эле тымпайып, унчукпай, ушуга ыраазы болуп отуруп калалы деген жаман ой болбосун, урматтуу мекендештер. Жогоруда айтып өткөндөй эле биз мандатсыз деле, биз эч кандай бир жогорку кеңешке барбай деле эртеңки жаркын келечек үчүн аракет кылып келгенбиз. Мындан кийин да аракет кыла беребиз. Буйруса жакын арада көп нерсеге күбө болосуздар. Али биз көтөрүп чыкчу маселелер абдан көп. Элибиз менен, сиздер менен, аталар, энелер, сиздердин батаңыздар менен ар дайым чындык үчүн, акыйкаттуулук үчүн аракет кыла беребиз. Ал эми азыр мен кат куржунума келген суроолорго жооп берип өтсөм, ошо жогоруда айтып өткөндөй эле ошол биринчи, экинчи күндөрү ошол комитеттердин иши болсо, үчүнчү, төртүнчү күндөрү сессия болот экен. Жума күндөрү фракциянын жыйыны болот. Ошол маселелердин бар жогун карап, өзүңүздөр билесиздер, жаңы эле жумушка аттандык. Кабинеттерибизде эң акыркылардан болуп Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы алды. Ошолорду оңдоп, түздөп, тазалап, жыйнап, ошол жерде ушу тийиштүү депутаттарга өзүм ушул добуш бердим эле, же болбосо ушул биздин маселени көтөрүп чыгат эле дегендерге ар дайым биздин сайтыбыз ачык болот. Бүтүн чекит KG деген ошол жерде кат куржунга бар жок маселелерди айтып кайрылсаңыздар, биздин ар дайым кат куржундарыбыз ачык болот. Сиздер берген суроолорго жооп берип өтсөм азыр. Саламатсыңбы Розайым? Жогорку кеңеште өткөндө ант берүү күнү чачыңды жайып чыгыптырсың, сураныч, чачыңды түйүп же өрүп ал деп. Мен
олуттуураак суроо күттүм эле. Албетте бул деле чындыгында олуттуу эле суроолордун бири. Кечирим сурайм, абдан көп ушундай маселелер, менин чачыма байланыштуу маселелерди жазыпсыздар. Бул маселе катарында экендигин билбедим эле. Кечирим сурайм. Мындан кийин сиздер айткандай болот. Мандат керек экен сага, эми көрөбүз иштегениңи дейт. Рахмат, буюрса күбө болосуздар жакында. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы кандай убадаларды берсек, кандай гана сиздерге сөздөрдү айтпасак, ошолордун бар жоонун үстүнөн чыгат жана аткарат. Башка кээ бир башкаларга салыштырбай эле коеюн. Биз свет тартып беребиз, жол салып беребиз деп эч качан убада берген эмеспиз, бирок биз келечек беребиз. Келечек үчүн күрөшөбүз деп көп жолу айттык. Сиздердин үнүңүздөр трибунада жаңырып турат дедик. Мыйзамдардын ошол иштелишин көзөмөлдөп, тийиштүү ушу миграция маселеси боюнча жана ошондой эле укуктук жактан, айрыкча укуктук жактан биздин чет мамлекетте убактылуу жашап иштеп жүргөн мекендештердин көпчүлүк учурда эң мына Конституцияда жазылган укуктары тебеленип келет. Мына ошол маселелерди мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ошо кодекстерге өзгөртүү киргизип, сиздердин укугуңуздар үчүн, адамдык, инсандык сиздердин укугуңуздар үчүн күрөшөбүз, урматтуу мекендештер. Дагы суроолор келип жатат. Сурооңуздарды берсеңиздер болот. Жеке кат куржунума Москвага качан келесиңер дейт. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы депутат болуп шайлана элек мезгилинде деле Орусияга, Казакстанга, Туркия мамлекеттерине бир нече жолу барып, биздин мекендештердин көптөгөн ошол чет мамлекетте убактылуу иштеп жүргөн мекендештердин ошол укуктарынын кордолуп жаткандыгын айтышып, көптөгөн маселелер боюнча кайрылышкан. Ошолордун эң бирден бир себеби ошол баш мыйзамда жазылган алардын жарандык шайлоого болгон укугу болгон. Жана ошондой эле алардын жанагы жаш балдардын медициналык страховкасы болгон. Мына ошол маселелер боюнча биз тийиштүү жерлерге кайрылып, жок дегенде консулдук каттоо болобу же болбосо арыз болобу, ошону электрондоштуруп берүүгө жетишкенбиз, урматтуу мекендештер. Биздин мекендештердин үнү ушундай бир Орусияда, Москва шаарында мекендештердин үнү маалымат борборунда жаңырып турсун деп ошол жерде атайын мекендештер маалымат борборун ачканбыз. Жападан жалгыз биз парламентке келе электе эле ошол жерде мекендештердин үнүн жеткирип турдук. Бирде Манастын эстелигинин жанында, бирде Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин жанында кайрылууларды жолдоп турчу элеңиздер. Кийин ошол мекендештер маалымат борборуна бир топ сиздердин маселеңиздер чечилген. Ошол эле Баткен көйгөйү болобу, ошол эле жанагы Кыргызстандагы болуп жаткан пандемиядагы оош кыйш учурларда, абдан бир кыйынчылык учурларында биз көптөгөн жардамдарыбызды берип, Раматылык Чубак ажы, Элмирбек Иманалиевдердин маселесинде көптөгөн ошол өзүбүздүн салымыбызды кошконго аракет кылганбыз. Кылган жумуштарыбызды айтып, соопчулугун кетирбей эле коелу. Мындан кийин жогорку кеңеште эмне жумуш кылабыз? Ал жакта кайсы маселелерди көтөрүп чыгабыз? Биздин мекендештердин укугун кантип коргойбуз? Кантип ушул биздин мекендештердин үнү трибунада жаңырып турат? Мыйзамдар кандай көзөмөлдөнөт? Кайсы мыйзамдарды иштеп чыгабыз? Мына ошону биз кылган иш-аракеттерибиз менен көрсөтүп туралы. Ал эми эмне себептен акыркы жолу Адахан Кимсанбаевич келбей калды деген суроолоруңуздарды берип жатасыздар. Азыр мен анын эмне себептен келбей калгандыгын айтсам, актануу катарында же болбосо кайсы бир жооптон качкан катарында кабыл аласыздар. Буюрса өзү ден соолугун чыңдап алып, сиздерге чыгып жообун берет. Ошондой эле мен жогоруда айтып өткөндөй эле кат куржундарым ачык турат. Азыр абдан көп суроолор келиптир, бирок олуттуу маселелер боюнча эмес, урматтуу мекендештер, ал жеке инсандык, жеке баягы
жүрүм турум маселеси боюнча экен. Сиздердин ар бир сыныңыздар бизди курчутат, болот кантип курчуйт дегендей эле сын пикирлер адамды өстүрөт. Эч качан сын пикирлерди туура эмес кабыл албаш керек. Керектүүсүн өзүбүзгө алып калып, кереги жогун сыртка таштап, ар дайым өсүүгө аракет кылалы. Мактоо бул адамдын эң чоң душманы. Мактаган адамдардан этият болуш керек. Мактаса, сенин көзүң жок жерде, башка жерде мактаса, кылган ишин жөн эле алкап койсо жарашат. Ошондуктан сын пикирлерди абдан туура кабыл алабыз. Маселелер болсо жеке каткоржуңга кайрылыңыздар. Дагы бир жолу сиздерге ошол Бишкектен салам жолдоймун. Мындан кийин жогорку кеңеште көтөрүлгөн ар бир маселелер боюнча биздин көтөрүп чыккан ушул мыйзамдарыбыз жана ошондой эле мыйзамдын көзөмөлдөнүшү, биздин жарандардын укугу боюнча сиздерге байма-бай ушул жерден жөнөкөй жупуну билдирип турганга аракет кыламын. Биз барбыз ар дайым ушул биздин мекендештердин жаркын келечеги бул өзүбүздүн келечегибиз экендигин билебиз. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар, сарсанаа болбоңуздар. Буюрса Кыргызстан кошуналарыбыз тынч, Кыргызстаныбыз тынч. Кошуна Казакстан мамлекети эртерээк ушул апаттан кутулуп, өздөрү ушул эли койгон талабына жетип, эли жаркын келечекке жетишине тилектешпиз. Саламат болуңуздар.